Ошентип 3 айдан бери бош турган омбудсменддин ордуна уктаса түшкөн. Ойлосо ойго келбеген Токон Мамытовду жогорку кеңештин депутаттары 79 добуш менен акыйкатчынын ордуна шайлап алышты. Жогорку кеңештин улуу трибунасында жаш курагы туура келбейт, эч кандай акыйкаттуу чечим чыгарат деп ойлобойм. Мамытов шайланбашы керек деген сындар айтылганы менен алдыңкы орунга озуп чыккан Мамытовдун добушу Ак үйдүн сыртындагы элди бүдөмүк ойго салса, соц тармак дароо талкууга алынып, ишеним арткан элдин үмүтү таш капты. Экс-вице-спикер Асия Сасыкбаева: бизде эч нерсе өзгөрбөптүр. Журналист Шаиста Шатманова: эртеден кечке Рита Карасартованы Канатбек Азизди убара кылып сүйлөтпөй эле акыйкатчы даяр экенин айтып коюшса болмок. Конституциялык палатанын мурдагы соту Клара Сооронкулова: биз кереметти күтсөк болбой калды. Бул мыйзам ченемдүү көрүнүш болду. Эми башка кереметти күтөлү. Балким контур чалгынчы супер акыйкатчы болуп калар. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Өмүрбек Абдрахманов: демократиянын өлүшү. Биздин бийлик жана парламент омбудсмен кылып КГБнын генералын шайлады. А Россияда омбудсмен кылып МВДнын генералын шайлаган. Журналист Авламбек Жумабаев: чекисти шайлашты, үмүттүү жайлашты. Facebook колдонуучусу Сапар Орозбаков: башкаларга караганда Токон Мамытовго карата сын пикирлер көп айтылды. Бирок жыйынтыгында кайра эле аны шайлап алышты. Үмүт Карасартовада болчу. Коомчулукту уучу кылганы менен жогорку кеңештин депутаттары берген добуш аркылуу Мамытов акыйкатчы болуп шайланды. Ал эми социалдык тармактын кээ бир колдонуучулары буга өзүбүз күнөөлүүбүз деген дагы пикирлерин жазып чыгышты. Журналист Жакшылык Бердибек уулу: бирок эл өзүбүз парламенттик шайлоодо Токон Мамытовго добуш бергендерге да жаман сатылганбыз. Ушул жашоого татыктуубуз азырынча. Ал эми Адилет укук клиникасынын жетекчиси Чолпон Жакупова: депутаттар дагы уят болдуңар десе, Facebook колдонуучусу Курманбек Молдокулов: көздүн сокурлугунан жүрөктүн сокуру жаман дейт Көкбөрү тасмасында. Бул сөздөр Токон Мамытовго салган депутаттарга арналат деген пикирин жазган. Жогору жактан айтылдыбы, сурандыбы, жактыбы, жакпадыбы, айтор салмагы күчтүүлөрдүн салам дубайы дароо аткарылгандай болуп, парламенттин чечими 2-3 сааттын аралыгында белгилүү болду. Ал эми социалдык тармактын колдонуучусу Дайырбек Орунбеков: Токон Мамытов эң алгач Баткенден акыйкат издеп жөө келе жаткан аксакалды кабыл алыш керек деген тапшырмасын дайындаган. Алып барып көтөрдү. Көтөрдүм да карасам, машинанын алдыңкы номерин астыда, ана мына эшиктин астында карниз деп койду, мындай жерде астыга кире албайт. Акыйкатчыга талапкер Рита Карасартова менен Канатбек Азизге эч качан сынбагыла деген пикирлерин жазышкан. Ал эми саясатчы Равшан Жээнбеков: коом, эгемендүү саясатчылар, граждандык лидерлер элдик акыйкатчы боюнча ойлонуп баштаганынан кабар берген. Коомдук ишмер Эмилбек Каптагаев: акыйкатчы, мына ушул жаңы сөздү Урмат Абылгазиев деген мекендешибиз бул жерде Facebook'та жаратты. Куттуктайм. Парламенттеги депутаттардын добушу менен тандалган Токон Мамытовго карата сын пикирлер социалдык тармактарда азыркы учурга чейин жазылууда. Сиздер менен Акылай Маратова болду. Саламат.